1941-жылдын 22-июнунда фашисттик Германия биздин өлкөбүз, азыркы Кыргыз Республикасы курамына кирген жана мурдагы СССРге капысынан кол салган. Душмандар бир эле мезгилде Баренцева деңизинен Кара деңизге чейинки чек араны бузуп, күтүлбөгөн жерден кирип келишкен. Өлкө коркунучта калып, фашисттер башка элдерди кырып, жок кылып, таза кандуу деп эсептелген немецтерди тейлей турган аз гана элди калтырууну каалашкан. Немец генералдары чагылгандай тез эле Барбарос согуш планын түзүп, ал боюнча согуш 2 айга гана созулмак. Душман ырайымсыз жана күчтүү эле. СССРге кол салганга чейин ал Европанын көптөгөн өлкөлөрүн басып алып, ал өлкөлөрдөгү бардык завод-фабрикаларды, танкаларды жана самолетторду, курал-жарыктарды бардыгын ээлеп алган. Бүт Совет эли мекенди коргоого көтөрүлүшүп, миңдеген адамдар өз эрки менен Кызыл армиянын катарына, партизандык отрядтарга кетишкен. Элдик кошууна биргишип, өлкө бирдиктүү согуш лагерине айланган. Завод менен фабрикалардагы станокторду башкарган эркектер дагы фронтко кетишип, алардын ордуна аялдар, өспүрүмдөр жана кары-картаңдар иштеп калышкан. Алар фронт үчүн курал-жарак даярдашып, колхоздор армиянын нан жана азык-түлүк менен камсыз кылып турушкан. 100 миңдеген адамдар тылдын баатырлары болгон. Алгачкы салгылашуулардын бири чек арадагы Брест чегинде болгон эле. Анын коргоочулары 1 айга созулган теңдешсиз салгылашты. Фашисттерди чоң жоготууга учураткан. Ал эми фронттун башка жерлеринде да душманды токтото туруу оңой болгон эмес. Өзгөчө ошол Смоленскинин жанындагы биздин жоокерлер душман менен баатырларча кармашып, Смоленскидеги салгылаштын даңктуу катышуучулары 4 дивизияга, гвардиячыларга деген наам биринчи болуп берилген. Фашисттер Москвага жакындап кирип келген кезде кеч күз болуп калган эле. Алар Москваны басып алып, согушту жеңиш менен аяктап, Кызыл аянтта тураарына аз гана убакыт калды деп ишенишкен. Бирок борборду коргоочуларга Сибирден, Орто Азиядан, Казакстандан, Уралдан жана Чыгыштан жардамга аскерлер келип жатышкан. Алар душманга кыйраткыч сокку уруп, борбордон чегинтишкен. Улуу согуштагы бурулуш учур Сталинград салгылашында болгон. Биздин аскерлер 330 миң фашистти курчап талкалап, туткунга түшүргөн. 1943-жылдын жайында Курск салгылашы болгон. Фашисттер согуштун жүрүшүн өз пайдасына өзгөртүүгө аракет кылышкан. Сталинграддагы өчүн алуу үчүн Курск жеринде жаңыча чабуул коюуну чечишип, советтик армия жана аябай даярданып салгылашкан. Алар зор жеңишке жеткен. Курск салгылашынан кийин баскынчыларды советтик жерди түгөл түрдө кууп чыгуу башталган. Бирок душман али күчтүү эле. Ал бир да позицияны салгылашсыз калтырган эмес. Советтик аскерлер 1944-жылкы төгүлгөн согушта гитлерчилер басып алган Украинаны жана Белоруссия, Молдавия, Балтика боюн толугу менен бошотушкан. Душманды өз жерибизден кууп чыгууга партизандардын ролу өтө зор болгон. Миллиондон ашык адам колдоруна курал алып, душмандын тылында согушкан. СССРдин душмандан бошоткондон кийин советтик армия Румыния, Польша, Венгрия, Югославия, Болгария, Европадагы башка да көп өлкөлөргө жардамга келген. 1945-жылдын башында советтик аскерлер душманды келген жерине кууп кирген. Союздаш Англия, Франция, АКШ аскерлери да келген. Акыры адилеттик жеңип, арсыз душмандын туусу жерге тапталган. Ошол күндөн ушул күнгө чейин 9 май улуу жеңиш майрамы болуп келет. Бул согушка Кыргызстандан 350 миңден ашуун адам катышкан. Алардын 150 миңдеги орден, медалдар менен сыйланган. 29 адам даңк орденинин толук ээси болгон. 73 жоокер Советтер Союзунун баатыры болгон. Мекендештерибиздин 90 миңден ашууну согушта курман болгон. 9 май ата-бабаларыбыздын өлбөс, өчпөс эрдигин таңазалаган, көп улуттуу элибиздин биримдиги жана ынтымагы менен жаркын жашоону тартуулаган жеңиш күнү. Даңктуу тарыхыбыз менен элибизди айыма тынчтыктын, ынтымактын майрамы катары белгилеп келишет.
согушта эрдик көрсөтүп, өз жанын жеңиш үчүн курман кылган, бүгүнкү бейпил жашоону тартуулаган жоокерлердин элеси ар дайым биздин жүрөгүбүздө. Улуу жеңиш күнү куттуу болсун.